Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү журналист, жазуучу Байма Сутенованын «Мамыры гүлдөгөн жерде» повестин улантып тааныштырабыз. Айтыңызчы, сиз менин уулумду ошончо балдардын ичинен кантип таанып, эске тутуп калдыңыз, деди. Кызмат жагынан, жаш жагынан да өзү теңдүү болсо да төрага бир топ тамашалайт беле, бирок ак чач, сүрдүү, албеттүү кишинин суроосунан буйтай алган жок. Анын үстүнө Райманы тааныйт тура. Уулуңуздубу? Уулуңуз биздин Райма менен жакшы мамиледе болчу. Көпчүлүк убакта биздин кызды жандап калганы көзгө чалдыкчу. Кийин жазында да келип кетти деп уктум. Биздин Эдилбей сиздин уулуңузга жагып калган окшойт деп Абдрай мүмкүн болушунча сылык жооп берди. Да деп күңгүрөндү да. Райымберди ошол бойдон шаарга жетер жеткиче үн катпай, адатынча кара жолго телмирди. Жоогум көңүлүнө жакпай калдыбы деген ойдо төрагада анда-санда көз кырын жиберип тымпыйды. Бая жазында 2 күн жоголгондо Азим кайда барганын эми билди. Бирок чынында Элет кызы Рахманбердиге жагып калды. Машинадан түшүп жатып, төрагага оозунуп, кол сунуп: «Жакшы кал, жигит. Эдилбейсиң, аябай жагып калды. Буйруп куда болуп калсак, катташып турарбыз» деп Абдрайдын колун катуу кысып коштошту. Рахманбердинин табышмактуу сөзүнө түшүнүшпөй, берки машинадагылар бири-бирин карап коюшту. Төрага болсо өз кызын ушул сымбаттуу кишинин уулуна берчүдөй болуп, чын жүрөгүнөн толкунданды. Азим атасы сатып берген үйүнө барууну бир азап деп саначу. Эшикти ачканда эле Нуржан үйдүн ичинде отургандай сезилип, кире албай беймаза болор эле. Мына азыр да ошондой азап менен кирип, отургучка отурду. Желдетилбей дайыма эшик терезеси бек тургандыктан үйдүн ичи үп тартып, көк чыттангансыйт. Күзгүнүн алдында Нуржандын эндиктери босогодо, үйдө кийүүчү эски тапочкасы калып калыптыр. Керебет жылаңач бош. Экөө ажырашкандан кийин эле Зейнеп кызына тиешелүүсүн алып кеткен. Азыр бөлмөдө бош шифонер, керебет, үстөл, отургучтар, андан майда бараттар болбосо, бассаң дабышыңан бөлмөнүн ичи жаңырат. 2 күн мурда Райма Москвага учуп кетти. Билет алып, кан чөмгөрүп, Ленин комсомолунун Жаштар союзунун борбордук комитетинен документтерин толуктап 2 күнчө жүргөн. Экөө тең бири-бирине сууз, эзели, бирин-бири көрбөгөндөй болуп, солгунда, жадагандай да мамиледе болушуп, аэропорттун учаарында бир өбүшүп койгонго да жарашкан жок. Райма ушул учурда өзүнөн өзү жадап, убакыт өтпөй тез эле учуп кетишин каалады. Арыктай түшкөн Азимдин бети башынын бырышы көз көрүнүп, бүкүрөйгөнсүп, 2 ийинин да таштап коюп турганы ого бетер жашын улгайткандай, чачынын агы көбөйүп, ар кайсы жеринен жылт этип күнгө чагылат. Ушул кебетесин карап туруп, үй бүлөсүнүн баарын жашырбаса, башында эле баарын ачык айтса, мынчалык болбойт белек деп ойлоду. Бирок түшүнүүгө аракет кылды. Азимдин өзүнүн аялы болгондугун, бардыгын жашырып жүргөнүн жазган каты келгенде өзүн жоготуп койгонго чейин барган эле. Ил-62 самолету аба жарып, көлдөп учуп бара жатат. Райма кол сумкасынан Азимдин катын алып, кайталап көз жүгүрттү. «Саламатсыңбы менин кымбаттоом? Эдилбейстериң, кайындар кандай турушат? Бардык жазган каттарыман бул катым сен үчүн шумдуктуу болор. Мен жүрөм аман эсен. Окуу алынча, жеке турмуш баса, сен менин жеке турмушум жөнүндө эч кабарың жок эмеспи? Мен сенден жашыргам, себеби ал шайтандуу иштин финалы кандай болуп бүтөөрүнө көзүм жеткен. Менин аялым бар болчу. Эмне деп түшүндүрөрүмдү да билбейм, бирок аракет кылып көрөйүн, өзүң да туура түшүн. Силер кеткенден кийин күзүндө Москвага барып, анан жолугуп кеткениңен кийин биздин каттар да, мамиле да оңолбой койду. Мен сени айтып бир алгыс сезим менен сүйүп, анан дайыма ошол сезимдин толкунунда жүрөр элем. Ошол толкун мени бир күнү жээкке ыргытып салды. Эсиңдеби, бая сен үйгө келгенде бир кыз келбеди беле? Ошол кыз менин аялым болуп калды. Аты Нуржан эле.
анда эч күнөө жок. Өз абийирдин алдында, Кудай алдында да ак. Анын бар болгон күнөөсү мени сүйгөндүгү. Дайыма кыялымда сени алып, элесиңе эрип жүрчү жаным, кино менен сезимдин мастыгы мени ушинтип шумдуктуу үйлөнүүгө машмур кылды. Кымбаттуу жүргүнчүлөр, сиздер азыр Урал шаарынын үстүндө учуп баратасыздар деген стюардесса кыздын кезектеги жарыялоосу Райманы каттан баш көтөрүүгө аргасыз кылды. Андан ары экөөнүн үйлөнгөндөн кийинки турмушун тизмелеп келип, ошондон бери неге жашырып жүрдү деп күнөөлөрсүң. Күнөөлө, бирок менин алабалым ушундай болду. Мен сага убагында түшүндүрө алмак эмесмин. Азыр деле түшүндүрөрүмө көзүм жетпейт. Сени чоочутуп аламбы деп корктум. Анын үстүнө экөөбүздүн биргелешкен турмуш узакка созулаарына көзүм жеткен жок. Бир жаңсыл болушун күттүм, бирок анын боюна бүтүп калды. Мени кармаган үзүлгүс жип ушул болуп, узакка баш аягымды жыюуга мүмкүнчүлүк бербеди. Айттым го жогоруда, Нуржан эстүү жан эле. Бир ооз жаман сөз айтпай, ажырашууга макулдугумду сурады. Ошентип ажырашып кеттик. Билбейм, Райма, бул катка камтылган нерселерди кандай кабыл аласың? Өмүр бою бетиме көө сүртүлүп, өзүмдүн да, Нуржандын да турмушун буздум. Убагында өмүр бою так өтөм деп ойлодум эле. Бирок турмуш убагындагы ачуу менен келечек ойдон башка такыр башка экен. Мен сенсиз жашай албайт экем. Сүйүүгө чыккынчылыгымды сен кечирер бекенсиң. Бул акыркы сапты окуганда ичинен кечирдим. Мен сага катыңдан кийин жолукканда да кечирем деп ойлоду. Алар жолугушканда Райма эч кандай кат албагандай мамиле жасаган. Мурункудай эле эркелеп, мурункудай эле назданган. Бирок Азим ашык сөз айтса эле, мөлт этип төгүлүүгө даяр турган Райманын көз жашын байкабай койгон эмес. Эч нерсе укпаган, билбеген кишидей болоюн десе дагы, Райманын көңүлүнө Азимге билинбеген таарыныч пайда болуп, самолетко түшөр түшкүчө алкымдан бууп, өзүнө келе албай койду. Качан гана трапка бутун койгондо, кылчайып карап, алыстан кол булгап турган Азимди көрүп, кайра чуркап барып мойнуна асылгысы келген. Москва жөнүндө кандай гана ырлар, сүрөттөөлөр жок. Бирок ошол ыр сүрөттөөлөрдү окуп, башыңды көтөрүп эле кайра карасаң, тиги ыр сүрөттөмөгө окшобогон, кайталанбаган башкача эргүү пайда болот. Москва өзүнө келген ар бир мейманга өзүнчө сыр ачат. Каршы териш өткөн миңдеген машина гүүлдөгөнүнөн, адамдардын басышынан, эркин канаттуулардын канат сермешинен шаар үстүндө кандайдыр бир музыка ойнолуп тургансыйт. Ошол музыканын ыргагына термелип, кооз жерлерде жүрсө, Райманын жүрөгү өзүнүн жан булагын, апасын, Эделбейсин, Азимди сагынды. Экзаменди ийгиликтүү тапшырып, үйүнө кете берип, 15 чакты күндөн кийин чыга турган конкурстун жыйынтыгын күтмөк болду. Кыргызстанга самолетко билет алып коюп, жатаканада отурду. Ары бери басты, убакыт өтпөйт. Кудум убакытты бирөө аркандап койгондой, терезеге келип көчө тарапты карап турду. Бир окумда караса эле Азим келе жатат. 5-кабаттан эмне болуп түшкөнүн билбей көчөгө чыкты. Азим дарбазадан өтүп калыптыр. Үнүнүн бардыгынча «Азим!» деп кыйкырды. Бирок ал бурулуп да койбоду. Аркасынан жете барып колдон алды. Кетип бара жаткан киши чоочуп кеттиби? Өңү бозоро түшүп: «Что вы? Что случилось?» деди. Карай салса Азим эмес. Эмне дээрин билбей, кечириңиз дегенге жарап, илейлеп артка жөнөдү. Канчалык өзүн кармайын десе да болбой, көзүнөн жаш агып жатты. Эптеп кайра 5-кабатка көтөрүлүп, бөлмөсүнө жетти дагы керебетке кулады. Райма эми гана сезди. Окууга өтүп кетсем экен деп күнү түнү жан талашып, убактылуу болсо да Азимди унутуптур. Бул жака келгени адресин берип, кат да жазбады. Жүрөгү көөдөнүнөн чыга калуучудай болуп, лакылдап жатты. Бул мүнөттө ал Азимин гана ойлоду. Жалынып жалбарып өпкүлөгөнүн, бооруна бекем кысып алганын, алгачкы күндөрүн эстеди. Чемоданын аңтарып, баягы жоболоңду катты алып тытып ыргытты. Мейли азыр, ушул күндө Азим башкага үйлөнүп алса да, сүйөрүн сезди. Көмүрдөй кара чачын салаалап сылагысы келди. Эч качан таарынтпайм,
эч качан эски жарасын чукубайм. Ортодо эч нерсе болбогондой гана мамиледе болобуз деп күбүрөнүп жатып көз илинди. Түшүндө Жамбулакта Азим экөө бел бурчуудон келген чөп таралап, куушуп чуркап жүрүптүр. Жайкы сессияны аякташып, Азимдин бир аз жаны жай алып калды. Азыр үйдө бутун керебетке асып, бекерчиликтин планын түзүп жатты. 2 күн бош, анан практикага. Чемоданга керектүүлөрүн салып даярдап коюп жаткан эле аңгыча телефон чырылдап калды. «Алло?» деди белгисиз үн. «Асановдордун квартирасыбы? Мен ким менен сүйлөшүп жатам?» Эмесе сүйүнчү, кыздуу болушуңуз менен. Эртең бүрсүгүндөн калбай ЗАГС күбөлүгүн алып келиңиз. Баары жакшы? Ооба, биринчи төрөтүйү. Калган сөздөрдү кулагы уккан да жок. Белдейип отуруп энесине телефон чалды. Жамал менен Азим Нуржанга төрөтүйүнө барганда күйгүн кирип калган эле. Тизмеден Нуржандын фамилиясын окуп, алып келген тамак ашын берип жиберип, терезе тушуна келишти. 10 мүнөт өткөн соң, оң жагынан санаганда 4-үнчү терезеден ак жуулукту аркасына бекем буунган арык келин башын чыгарды. Жамал да, Азим да бул Нуржан экенин билишкен жок. Нуржан төмөн жакта терезелерден көз албай турган бир кездеги күйөөсү менен кайненесин көрдү. Көзүнө караандары көрүнөөр менен жүрөгү булкуп алып, жаа бербей лакылдап чыкты. Көзүнө жаш тегеренип, өткөнгө өкүнүч, кыз кезегине кусалык алкындады. Канчалык миң толгонсо да энеси эжелеринин тили менен төрөлгөн наристени Азимге каттатып, Азимге берген жатат. Чынында телефонду Нуржан эмес, Зейнеп чалдырган медсестрага. Кызы балага байланып, окуусун уланта албай калабы, кийинки турмушуна тушоо болобу деген ойдо төрөлө элек кезде эле наристенин тагдырын кыз күйөөлөрү менен чечип койду. Канчалык иштен чыккан ири жылан десе дагы, энеси менен эжелеринин сөзүн эки кыла албай, баланы атасына берүүгө аргасыз болду. Нуржан төрөтүйүнөн чыгаарда эч кандай шаан шөкөтсүз 2 такси алып, Зейнеп кыз күйөөсү, Жамал Рахманберди, Азим болуп келишти. Жамал алып келген жуурканга медсестра баланы зыкыйта ороп көтөрүп чыкты. Медсестранын аркасынан боюнан бошоп арыктап, көздөрү чүңүрөйүп, акырын басып, Нуржан чыкты. Азим жерден башын көтөрө Нуржанга тике карады. Экөө ажырашкандан бери биринчи бетине бет кездешүүсү эле. Нуржан өзүн токтоо кармап Азим менен учурашты. Баланы медсестранын колунан Жамал алаарда, Нуржан эч кайталангыс кыймыл менен балага жетип, калтыраган колу менен бетин ачып өпкүлөп жиберди. Энелик мээрим менен көзүнө жаш алып, ичинен жамандыкка да жооруп, Жамал Нуржандын кайрылып, баланы жүзүнөн сүйгөнүнө ичи тарып жатты. Нуржандын эжеси сиңдисин колдон алып такси тарапка тартты. Ушунун баары жомок сыяктуу сезилип, Азим бир орунда катты. Качан гана Нуржан такси тарапка басканда, аркасынан оордана карады. Аркарсымал түп-түз татынакай буттары, аккуу мойну, желкесине түйүлгөн чачы Азимдин көзүнө бир башкача көрүнүп, барып кечирим сурагысы келип, бирок өзүн токтотту. Ар бир ашык кыймыл, сөз тагдырды чечип кое турган убак болгондуктан, өздөрү жалдап келген такси тарапка басты. Короодон чыккан 2 такси шаардын 2 четине, 2 башка жака бөлүнүп кетти. Сыпылдап бирдей эле ылдамдыкта бараткан 2 жеңил машина, 2 жүрөгү ооруп, эриндер кесе тиштелип, бирок бирөөндө өксүгөн боштук, бирөөндө болсо сырткы дүйнөдөн эч кабар жок. Кимдин төрөлүп, кимдин колунда баратканын али сезбеген наристе термелип көзүн ачпай, октап бара жатты. Түнкү жымжырттыкты бузуп, кан жол менен жүргүнчүлөрдү ташыган автобус гүрүлдөйт. Жүргүнчүлөрдүн кээси уктап, кээси сапарлашы менен кызуу сөзгө түшкөн. Ай автобустун терезесинен шыкаалайт. Асмандын алакандай жеринде ачык жок жылдызга толгон. Эл менен сүйлөшпөй же тук этип албай, бир орунда миң толгонуп санаркаган Раймага жол узакта тажатма. Арт жактан кимдир бирөө шарт эттире ширеңке чагып тамеки тутанып деле, жанындагысы «Ой тууган, ыштап бүттүң го» деп нааразы болду. Кайрадан жымжырттык каптап, автобустун ичи көгүмдөнөт. Райма Москвадан түштө учуп келген. Тоскон эч ким жок.
чемоданын бир жагына кыйшая көтөрүп аэропортто бозоруп турду. Азимне телефон чалды эле. Бейтааныш аял практикага кеткен, август айында келет деди. Кыялында телефон чалып эч ойлобой турганда сюрприз жасайын деди эле. Мына сага сюрприз. Шаардын кайнап турган учуру эле. Жада калса бет курган шамалы да ысык. Такси менен түз эле автовокзалга келип, Нарынга кечкиге билет алды. Жүктөрүн жүк сактоочу жайга өткөрүп коюп, шаар кыдыруу максаты менен троллейбуска түштү. Көп эле жерде газдалган суу саткычтар иштеп жатса дагы, баарында суу үчүн кезек күткөндөр көп. Чоң шаардан келген кеби, мурда асман тиреген үйлөрү бар Фрунзе көзүнө кичине, аз кабаттуу үйлөрү көптөй сезилип, шаар бош, элдин баары кечти күтүп көлөкөдө отургандай көрүндү. Анын үстүнө келген сайын Азим тосуп узатып жүргөнгө көнүп калганбы? Жалгызсырап, эч нерсеге көңүлү келбей, эптеп кеч киргизди. Узатуучулар келип, автобустун алдында эл көп. Райма жалгыз. Азим бир бурчтан капысынан чыга калып, кучак жайчуудай болуп, элеңдей эки жагын каранат. Өзүн эч ким узатпаганына көзү жеттиби? Келип ордундугуна отурду дагы түбү жок ойдун көлүнө чөмүлдү. Эделбейисти, Жан Булакты, ата-энесин ойлоп жатты. Көз алдына классташтары, комсомолдун райкомунун секретари Жумабек, Турага, Нарынбек, анан эле Азим. Автобус долоонун белине чыга берерде өзгөчө аянычтуу добуш чыгарып, мотору ысып, арткы орундукта отургандар алка-шалка түшүп жатышты. Күйүп, керосин жыттанып, каңыл жарды жарат. Эртең менен самолетто тамактанган бойдон наар албаган Райманын жүрөгү айланып, өзүн жаман сезди. Автобус белди аша берип токтоду. Жүргүнчүлөр сыртка чыкты. Тяньшандын атыр жыттуу абасы жанатан бери үп, май жытын жыттап келген жүргүнчүлөрдү демиктирип, анын ичинде Райманын да башы тегеренип кетти. Ошого карабай Тяньшандын тоолоруна жалынып, абасын кере-кере жутуп турду. Канча кооз, канчалык бийик үйлөрү бар, суктана турган шаар болсун, баары бир тууган жердин алдында Татыбай, сен төрөлгөн төрт көчөлүү, бирин-серин бак тарагы бар кичинекей кыштак, көзүнө аябай кооз, теңдешсиз сезилгендей, Райманын Россиядан алып келген таасирлери бир заматта тоолорго, талааларга сиңип, туулган айылы көзүнө алдан эмедей көрүндү. Керүү экзамендерин ийгиликтүү тапшырдың, эми конкурстан сөз жок эле өтөсүң, облустук советке депутат болдуң. Бул бир, партиянын мүчөсүсүң, 2, райком комсомолдун бюро мүчөсүсүң, 3, анан сен иштеген Эделбейс бригадасы бүткүл союздук Ленин комсомолунун сыйлыгынын лауреаты болду. Дагы эмне керек? Калган жетишкендиктерди окууңду бүткөндөн кийин ак эмгегиңен жаратасың. Бул Нарынбектин каты эле. Райма келгичекти мекен сакчылыгында жүргөн классташ балдарынан, окуудагы кыздарынан келген каттар үстөл үстүнө толуп кетиптир. Баарынан дагы Гүлнар менен Гүлмиранын катынын мазмуну кызык. Студенттик турмуш биз ойлогондон да кызыктуу экен. Кээде айдын аягында тамак аштын мааниси анча болбой калат. Ошондо экөөбүз бутубузду керебетке асабыз дагы Эделбейистеги 3 маал ичүүчү тамакты эстеп тоюп жата беребиз. Экөөбүз бир бөлмөдөбүз. Нарынкүлдүн жатаканасы башка. Бирок Чөп-Чабыкта Каркыра деген жайлоодо чогуу болдук. Эделбейисиңе жетмек кайда? Экөө чалгы чаап жатса, төртөө карап турат. Өзүбүздү көрсөтөлү деп үчөөбүз 3 күн катуу иштедик эле, 4-үнчү күнү кыймылдоого ал келбей калыптыр. Көпкө чалгы кармабагандыкы го. Баса биз иштеген райондун жаштык жана туу гүлдөрү деген жаштар бригадасы бар. Бизге жакты. Жалгыз эле Райма көлдүктөн жигит табат бекен деп эрегишип, биз да шаардын чет жакасындагы айылдардан бирден жигит таптык. Буюрса, абысын болобуз. Катты окуп бүткөнчө Райма күлүп атып шайылды. Кандай гана кубаныч, көз алдына улам кыздары тартылып, жолуккусу келди. Жедеп ары чуркап, бери чуркап жүргөндө, эртең ал ишти бүткөрүш керек, бул ишти башташ керек деген план менен жашаганга көнүп калганбы, үйгө батпай бир маал Эделбейиске барып келет. Раймалаган курбулары жок. Алардын ордунда кичпейил башка улан кыздар дайыма ызаат көрсөтүшөт, эжекелешет, кеңеш сурашат. Бригаданын алгачкы күндөрү летописте жазылуу болсо да, өз оозунан уккулары келишип, аңгемелешип отуруп, конуп калган күндөрү да болду. Бөлмөлөрү таза,
шаарчанын тегереги таза, көк жашыл. Арыктагы суунун шылдыры кулакка жагымдуу угулат. Райманын көзүнө эделбейс мурдагыдан да чоң. Жатакана, клуб, ашканалар саңкайып бийик көрүндү. Бригада мүчөлөрү да бала кыял, баса мындан 2 жыл мурда эле өзлөрү ушул балдардын жашында эмес беле, турган турпаттары чыйрак, жүздөрү мандалактай кып-кызыл, жашына ылайык толук кыздар, муруттары жаңыдан бирин-серин карарып, бой түзөп калган уландар өздөрүнүн курбуларын эске салат. Рахманберди Нарынга 2-нчи жолу да иштери менен келип, Абдрай менен да, Жумабек менен да жакшы тааныш болуп, Фрунзеге келишкенде үйүнө кайрылып, даам ооз тийип кетишин өтүнгөн. Атасы Азимди эгер Нарынга барып кала турган болсоң, сөзсүз Абдрай Жумабектерге жолук деген эле. Мына бүгүн Азим Жумабектин кабинетинде отурат. Өйдө төмөн сүйлөнчү сөздөрдү аяктады. Райманын дайынын биле албай, бир орунда ойдонуп жатканда Жумабекке Фрунзеден телефон чалышты. Трубка Жумабектин колунда болсо да. Ленин комсомолдук жаштар союзунун борбордук комитети Сапаралиеваны Москвадагы комсомолдордун жогорку мектебине өтүшү менен куттуктайт. Эми дагы бир жума чей салып, анан бүт документтерин учеттон чыгарып, жөнөөгө камдансын деген телефондогу эркек кишинин үнүн шашпай укту Азим. Трубканы Жумабектин колунан жулуп алчудай болуп обдула, толкунданганынан жүзүнө кан чыркап, көзү жайнап кеткен. Трубканы ордуна коюп, эч нерсе байкабаган, билбеген киши болуп. Чарчасаң, Жамбулакка барып келбейлиби? Сен таанысаң керек биздин Эделбейстин комсоргун. Ушул кызыбыз Москвага окууга өтүптүр. Барып кабарлап коелу, деди Жумабек. Ошол эле замат макул дегенден тартынып, бир аз ойлонмуш болуп, кежегесин кашып, каш алдынан караса, Жумабек кытмыр жылмайып турат. Экөө тең күлүп жиберишти. Экөөнүн ортосунда 1-2 жаш гана айырма болгондуктан, бири-бирин далыга чаап, күлкүсүн тыйбастан машинага отурушту. Жолдон Жумабек күлкүсүн тыйбай. Ошентип жолдош Азим Рахманбердиевич кайындарына официалдуу визит менен баратат. Бирок кызына алган 100 граммдагы шоколаты жок, деди. Машина шаардан чыга элек болгондуктан четки дүкөнгө түшүп конфет алышты дагы сапарын улашты. Сенден башка дагы ким билет, деди. Кеп эмне жөнүндө болуп жатканын баамдаган Жумабек оңтойсуз абалда калтырбайын деп. Чоочуба менден башка жан билбейт, деди. Кыштакка жарым чакырым чагалганда алдыларынан төраганын машинасы чыкты. Жумабек турмузун басып, машинадан түшүп, төрагага токтоңуз дегендей белги берди. Экөө бир аз сүйлөшүп, Азим менен келе жатам дедиби, төрага жолдун оң жагы тарапка өттү. Жанатан бери түшө калып, салам бербей деген ойдо Азим машинеден ыргып түшүп, Абдрай агайын отурлады. Абдрай Азимдин көзүнө ооруп тургандай сезилди. Өңү кубарыңкы, көзү киртиип, жаны жер тарткандай. Жумабектин сунушу боюнча төрага машинасын кыштак жака буруп, Райманы куттуктоого чогуу жөнөдү. 2 машина катарлаша колхоздун конторунун алдына токтогондо, Райманын агасы Алмаз мектептен чыгып келе жаткан экен. Жумабек да, Абдрай да жарыша чакыргандыктан бери карай басты. Карандашынын окууга өткөнүн айтышканда, ал жаны калбай үйүнө чакырды. Төрага менен секретарь конторго чакырып туруп эле шаан шүкүтсүз куттуктайлы дешкен. Алмаз болбой койгон соң, үйү конторго жакын болгондуктан машинасыз эле жөө барышты. Мурда Азимди көрбөгөн Алмаз комсомолдун райком кызматкерлеринин бири го деп ойлоду. Үйгө жакындаган сайын Азимдин жүрөгү алып учат. Ан сайын Абдрай агай менен Жумабек бирин-бири карап сырдуу жылмайып уялтышат. Сапаралы карыянын 4 бөлмөлүү ак тамы мырза теректер менен курчалып, август айынын ысык күнүнөн эшиктин алдын үйдө ысыктан калкалагандай. Түш маалы болуп калгандыктан сыртта ак самоор буркулдап кайноодо. Кишилердин коураган үнүнөн, дабыштарынан верандада жунтутуп отурган Батма сыртка чыга калды. Апа, деди уулу Сүйүнчү, Райман окууга өтүптүр. Болсун, болсун балам, үйгө киргиле деп. Батма карбаластап дагы эмне дээрин билбей калды. Түркүйгө чай даярдап жаткан Райма сырттагы кепти угуп атып чыкты. Биринчи эле апасы жалынып жалбарып өптү. Анан төрага агасы Жумабек 5-чи кишиге кол берип жатып ката түштү. Маңдайында Азим
колун сунган бойдон турат. Алдан эмеден шек алгандай Алмаз менен Райманын апасы көңүл буруп калгандыктан окууга өтүшү менен куттуктайм деп Райманын колун кысып койду. Өздөрүн жоготуп койгон оңтойсуз абалдан чыгуу максатында Жумабек: «Баса Алмаз, бул жолдош менен таанышып ал. Борбордук газетадан келди. Райма тууралуу очерк жазмак» деди. Үстүндөгү оор жүктү алып бараткандай таанышуу үчүн шашып-пушуп Алмаздан мурда колун сунду. Райма Азимден бетер терең дем алып алды. Жумуш күнүнүн кычап турган убагы болгондуктан бир чыныдан шашып-пушуп уурташып кетүүгө камырышту. Райманын көз карашындагы «бат эле кетип каласыңбы» деген сөздөрдү Кыраакы Абдырай байкап: «Райма, сен ГТРдге келген акыркы кабарчы. Бешкашарга ээрчитип барып, эми бир жолу бригада өзүң жөнүндө баяндап бер» деди да Азимге. «Кечинде үйгө келип, мейман болуп кетиңиз. Бизде ушундай салт» деди. Муну күтпөгөн Азим: «Жок, мен кечинде эле кайра Нарынга кетем. Мейманканадан орун алгам. Рахмат» деп шашкалактады. Атайын борбордон Райма жөнүндө жазам деп келсе, үйүнөн чай менен узатканы уят. Анын үстүнө бүгүнкү кубанычты тең бөлүшкөнү отурат деген ойдо батма салмактуу. «Өзүбүздүн эле бала экенсиң, кой балам. Бүгүн биздикинде эле мейман бол. Силер да кечинде келип тамак ичкиле. Раймага 2 жылдан бери агасындай болуп калдыңар. ГТРинде ак дасторкондо маңдай тескей отуралы» деди. Карыя кишинин сөзүнө экөө тең макул болушту. ГТРинде Жумабек Азимди колтукка түртүп: «Кечирип кой, сени оңтойсуз абалда таштадык окшойт» деди да машинасын көздөй жөнөдү. Борбордон келген кабарчы бир ай кабарын билгизбей жүрүп, анан уялбай кайнатасынын астанасын аттап, төрүнө чыгып чай ичет деди. Райма оолак туруп алып, таарынычтуу, наздуу да. Райманын үйүн эмес, башка жер болсо таарынычын жазып, так көтөрүп алат беле. Бул жолу чоо чуркагандай, андан көрө уят кылбай бир дептер тап да, кийин Эделбейиске зымырайлы деди. Сиңселип баштары ийилген эгин талаасын аралап, куушуп, бири-бирине өткөн күндөрү тууралуу сүйлөшүп, бир топко жүрүштү. Качан күн уясына жашынайын деп калганда шашылып, энтиге кырга чыга калышып, кол кармаша күндүн батышын карап турушту. Күн күндөгүдөй эле батып жатса да, экөөнө бүгүн такыр башка эч кайталангыс болуп жатты. Экөө тең күндүн батышын биринчи көрүп жаткандай толкунданганын жашырышпады. Кийин арадан бир топ мезгил өткөндө да Райма жалгыз кырга чыгып, күндүн батышын карап жүрдү. Бирок ошондогудай түркүн түс менен батканын көрө алган жок. Соңкөл жайлоосуна агит бригада менен кетип калып, Азим Раймасын Москвага узата алган жок. Райма болсо самолет жерден көтөрүлгөнчө көз албай, Азимди күтүп, самолет көтөрүлөр менен көзүнө жаш эрмеп алды. Ушундай да болот экен, түшөңдөнүп бир күн келип калды. Кыдырбаган жерлери калбай, Нарынды жээктеп да басышты. Бешкашарга барып, кырга да чыгышты. Түнүндө 2 бөлмөдө экөө тең чакыйып таң атырып, эртең менен эрте элден айбыгышып, чала була коштошуп алып кетип калды. Жок дегенде ГТРде келип койсо эмне? Намысты жыйыштырып үйүнө телефон чалса, жумгалдан келе элек дешти. Мурда боло элек бир сезим, кызганыч келип, кимдир бирөөлөрдөн эле кызганып, ичи тарып, жөндөн жөн таарынды. Москванын алдындагы Кашира деген чоң совхоздо студенттердин баары иштеп жатышты. Эмне деген гана улуттар жок. Бардык республикалардан, андан тышкары социалисттик жана чет өлкөлөрдөн. Жумуш оор эле. Күн жаап жатабы, чакыйып тийип турабы, иштеш керек. Жаны тынбай иштеп жатышып, эртең менен бел очорулуп калат. Мурда картошкада иштеп көнбөгөндүктөнбү, Райма өзгөчө чарчайт. Күндө 10 гектардан картошка теришет, бирок талаанын аягы көрүнбөйт. Элге күндө музыка менен кат тапшырышат. Жоро жолдоштордон, үйдөгүлөрдөн кат келет. Азимден жок. Буулугуп элге көрсөтпөй көз жашын төгүп жүргөндө кат келди. Кыска, үзүп жазыптыр. Быйыл бүтөм, аны билесиң.
Азыр Ош обласына учууга камданып, аэропортто отурам. Кайсы райондун газетасына чыкты, ал мен үчүн белгисиз. Фрунзеге эми 1 айдан кийин келем. Ага чейин мен өзүм жазып турам, сен жазбай эле кой дептир. Жинди деп ойлогон Райма, мен сага кантип жазбай кое алам деди өзүнчө. Дипломдук иш, практика деп жүрүп, кантип күндөр айга алмашканын сезбей, Азимде такыр тыным жок. Раймага дагы мурдагыдай катты узун жазууга чолоо жок. Телефон аркылуу сүйлөшкөнгө гана ыраазы болот. Үйгө келсе, кымбатына алаксыйт. Сыртка чыкса сабак, иштер. Мына ушундай күндөрдүн биринде Раймадан кат келип, бир идеянын жаралышына түрткү болду. Түшүмдө дайыма сен келип жатакананын алдында мени чакырып турган болосуң. Анан күнү бою түйшөлөм, ушул өңүмдө болуп калсачы деп. А эмне үчүн Москвага барып келүүгө болбосун? Жаңы жылга 3 күн калганда жетекчисинен уруксаат алып, эң биринчи рейс менен Москвага учуп кетти. Москва Азимди уюлгуган кары менен тосуп алды. Ал жердин убактысы түш болсо дагы көгүмдөнүп, туман каптап эч нерсе көрүнбөйт. Шаарга жетер жеткиче экөөнүн жолугушканын ар кандай варианттарда көз алдына келтирди. Мейманканадан ордун алып, үстү башын оңдоп, түштөн кийин Раймага жөнөдү. Жатаканадагы вахтер Азим ойлогондон дагы ачуулуу болуп чыкты. Аргасыздан ичкери кирип жаткан студенттерден чакыртты. Эртеңки сабакка даярданып, жылуу бөлмөдө сыртта жаап жаткан карды улам карап коюп отурганда, эшиктен бир кыз баш багып үн салды. Сапаралиеваны бирөө сыртта чакырып жатат. Селт эте түштү. Кызык, беймаал келген бул ким болду экен? Шашпастан кийинип сыртка чыкты. Жан көрүнбөйт. Жаңылыш чакырып койгонго, баса мага ким келмегеле деп ойлоп, кайра жатаканага баштаганда, жаратан бери эшиктин далдаасында жашынып, Райманы уурданып карап турган Азим Райма деди. Февраль айында күндүн жылышы шаардыктар үчүн күтүүсүздөн болду. Жылда бул маалда кыштын кычыраган кары кетпей, бактарак эртели кеч булактанып турчу. Эшик терезелерин ачып, үйлөрүн желдетип, кээ бирлери бул күндүн ысыгы дагы кар тилеп жатат деп, жаз алды менен төгөнүп бара жаткан отун суусун кайра кандай башташты. Синоптиктердин деңиздик жылуу агымдын циклону деп түшүндүрүшкөнүнө караганда, бош отурган кемпир-кезек ар нерсеге жоорушат. Андан калса, кыш да эрте түшпөдүбү? Жаңыдан эгин-тегин жыйылып бүтө жаздаганда, балпайган кар түшүп калды. Сыртта күн ысып, эл жеңил кийинип жүрсө да, Жамал эшик терезесин ачпай, кымбатка суук тиет деп чүмкөнүп отурганда, алка-шалка түшүп түшкү тамактанууга Рахманберди келди. Капырай, Кудайдын күнү эмне болуп кетээр экен? Тим эле буту колдун муунун сыздатып, шалдыратат да деп сүйлөндү дагы анан Жамалга. Ойбай болгур, баланы жылуу кийинтип туруп эле форточкаларды ачып койчу. Үйдүн ичинде дем алаарга аба жок деди. Жаш улгайган сайын эрди катындын ортосунда дене сүйүшпөөчүлүк гана эмес, көптөгөн пикир келишпестик, бири-бирин жактырбоо дагы болобу, кийинки күндөр болор болбос кептен Жамал менен Рахманберди көп чырылдашат. Качантан бери эле таза аба менен дем алып калгансың дейин деп, Жамал оозун эптеп барып, анан кайра гермур айтышууну каалаган жок. Жаңыдан тамакка отурушканда телефон шаңгырап калды. Оозунда чайнап жаткан тамагын жутпастан Рахманберди алоо деди. Ата, алоо, мен Азиммин деген уулунун үнүн укканда, тамагын эптеп көрмөк жутуп, минтип шашып калганымды Жамал көрсө дагы бир шылдың сөз айтат деген ойдо аялы тарапка дабысын салып, уулу менен сөзүн улантты. Азим азыр Нарында дипломдук ишин иштеп жаткан. Нарындан башка областка барса деле болмок. Бирок Рахманберди уулунун жата турган үй жайына карап, Абдрай менен Жумабекке ишенип, болбой жатып Азимдин Нарынга баруусуна шарт түзгөн. Аялы менен ажырашканы Азим бир топ өзгөргөндөй болду. Ичинен тап болуп тымпыйбай, шарт бет кайтып, ошону менен бирге бир нерсеге кусалуу да ызалуу. Кымбаттын жанында эч ким жокто колуна ала коюп эркелетип, жалбарып, анан Наристенин жүзүнөн өзүнө окшоштукту издеп тапкан соң, ары бери
тоголотуп, өзүнчө кубанып, баланын кытылдаганына маашыр. Акокус ата энесинин көзүнчө бала Азимге тырмышып жакындаса, анда же баланы өзүнүн уулактата албай, же эркелетип колуна ала албай, эки ортодо алдастап калат. Рахманбердиге уулу бир нече күндөн кийин барам, дипломдук ишим боюнча жетекчим менен сүйлөшмө келем деп сөзүн бүтүрдү. Азимдин келээрин укканда Жамал: "О Кудай, узак жолдо, тоо ташта көп жүрөт, жол кырсыгынан сактай көр медеримди" деди. Ичинен өзүнүн тилегени ошол болсо да, Рахманберди аялына ачуулана: "Эмне деп эле тамтаңдап жатасың? Деги бир ойго келбеген ыплас ойлорду ойлойсуң да" деди. Редакциянын тапшырмасы боюнча Туут компаниясынын жүрүшүнөн деген материал даярдаш керек эле. Бирок Азим бул тапшырманын планындай информация түрүндөгү кабар жазбай, өзүнчө алдын ала пландаштырып, мамырлар гүлдөгөн жерде деген сүрөттөмө жазмай болуп, жол тосуп отуруп, ГЭСке бараткан кара машинанын үстүнө түшүп, түш ой гана Эделбейске келди. Азимди тааныгандар же Азим тааныгандардан Эделбейсте эч ким жок. Азыркы Эделбейсте Жанбулак орто мектебинин 3-бүтүрүүчүлөрү иштеп жатышкан. Азим "Мен эң алгачкы Эделбейсте болгондо" деп баштады. Баса андан бери эмне деген гана жаңылыктар болбоду. Эң кыска убакытта Эделбейстин ар бир улан кызы менен аңгемелешүүгө үлгөрдү. Жок, Азимде буга чейин мындай сезим болгон эмес. Ар бири "Биз эң биринчи Эделбейсчилердин тажрыйбасына таянабыз" дешет дагы, анан Нарынбек менен Райманын ысымына ташат. Ан сайын жүрөгү тыйлап: Мен Эделбейсти уюштургандан бери билем. Мен ар бириңди билем. Силер менин биринчи махабатымсыңар" деп айтып жибере жаздайт. Жаш баладай дели өрүп, өзүн коёрго жер таппай, улам мурдуна түшкөн алтын алкактуу көз айнегин оңдоп, ар бир бөлмөгө кирип да чыкты. Анан баягы экөө чыкчу кырга чыгып, соксоюп отурду. Кайтаарында Азимди эми мындан ары кайрылып келбөөчүдөй коркунучтуу сезим каптады. Ар бир көзүнө урунган нерсенин баарын биринчи ирет көрүп жаткансып кызыгуу менен карайт. Жада калса секретарь менен төраганын өзүнө болгон көз карашы дагы бир башкачадай. Анан ушул кызыгуусунун бири калбай кайра шалдырап чыкты. Ал күнү Абдрайдыкына конуп, эртеси үрөң бараңда кайра жол тартты. Эделбейс тарап тыптынч, асманды булут каптап, бир аз чыкыроон, аламышыкта, ортокта бүт Жанбулактын талаасы. Эделбейстер төрага менен секретарь Раймасы экөө чыкчу кырдагы жигитти ошондо акыркы ирет көрүшкөнүн, жигит өзүлөрү менен түбөлүккө коштошконун сезишти бекен. Редакциядагылар Азимдин мындай кабар жазып келээрин билишпегенби? Айтор редактордун орун басары менен редактордун ортосунда планга жооп берет, жооп бербейт деген бир аз талаш чыкты. Кандай план тапшырма болсо дагы жуманын акырында макала жарык көрдү. Ким билет, эгер ушул убакытта Турдубек иштеп жүргөн болсо, анда биз жөнүндө жазылган макалалардын эң сапаттуусу дейт беле. Газетадан окушаар менен эле Эделбейстер макаланы этияттык менен кесип алып, баягы Райма өз колу менен баштаган альбомго татынакай кылып чаптап коюшту. Анан кимдир бирөө Эделбейс бул жаштык, чеги жок романтика, Эделбейс бул туруктуу сүйүү, ага баардык эле кол сунган жете бербейт, ал баардык эле сүйөм дегендерге таандык эмес, анткени Эделбейс бийиктик деген жерин кызыл сыя менен чийип коюптур. Азим редактордон уруксаат алып, таңында самолет менен Фрунзеге учуп келди. Ызы-чуусу жок жайда жүрүп көнө түшкөнбү, шаар кыймылы нервине таасир этип, ал күнү бат эле чарчады. Бирок көңүлү көтөрүңкү. Раймасына телефон чалып сүйлөштү. Ата энесинин кызынын маңдайында. Эл орунга отуруп калган мезгилде эринбей бир саатча отуруп, шаардагы тууган туушкандарга, жолдошторуна телефон чалды. Негедир эле алар менен сүйлөшкүсү келип, блокноттун эң акыркы барагында чала-була өчүрүлүп калган Нуржандын телефону бар экен. Эмне ой менен, качан алганы дагы белгисиз. Анан ойлонбостон сандарды ала баштады.
Ким алат деген ойго келбей, Нуржанды чакырып кое бербекенсиз деди эле. Телефондон кичинекей баланын үнү угулду. Апам кир жууп жатат. Азыр чакырам дегенине таң калды. Анын гана Сабырга турмушка чыгып, Сабырдын уулу бар экени эсине түштү. Ичинен кичинекей наристеге ыраазы болуп, апам дегенин кара деп ойлоду. Нуржан угуп жатат деген үн Азимди ойдон ойготту. Эмне дээрин билбей бир топко дал боло түшүп анан: "Саламатсыңбы? Беймаал убактыңды алганым үчүн кечирип кой. Кандайсыңар, Сабыр кайда?" деди негедир тартынгандай сүйлөп. Канткени менен этин көргөн биринчи күйөөсү эмеспи? Дали Азим жүрөгүнүн башында жүргөн Нуржан Азимдин үнүн жазбай тааныды. Ал Азимди күнөөлөөчү да эмес. Эгер жек көрүп калса, үнүн тааныр менен трубканы таштап коёр беле. Эстүү баштуу Нуржан өткөн, бузулган турмушуна туура ой жүгүртүп, калыстык кылган үчүн Азимдин ал жайын суроого өттү. Бир мезгилде эле кеңири таанылган белгилүү француз жазуучусунун "Жаш жубайлар" деген китебин Азим да Нуржан да окушкан эле. Анда азыркы эле Азим менен Нуржандын турмушу берилип, мурунку жубайлар ажыраша электе эле бири-биринин кийинки сүйгөн адамдары тууралуу кеңири сүйлөшүп, ажырашып кеткен соң деле бири-бирине катташып, эркен сүйлөшөт. Бирок бул экөөнүн айырмасы алар аябай сүйүшүп баш кошушкан. Китепти окуп чыккан соң Азим таң калган эле. Кантип мурда эрди катын болуп, анан кийин эле эч нерсе билбеген киши болуп, бири-биринин абалына кызыгышып, ал жай сурашсын, көрсө турмушта сын тагууга да, таң калууга да болбойт тура. Мына эми Нуржан экөө бетме-бет болбосо дагы телефон аркылуу жай сурашууда. Мүмкүн болсо мен үйүңө барайынбы деп жибере жаздап, Азим өзүн араң токтотту. Ал ушул күндөрдө кылт эткендин баарын өз көзү менен көргүсү келип жүрөт. Бир нерсеге жаны ачыгандык, канааттанбоо бар. Азим өзү болсо Райманын каты мага таасир берип жатат го деп жооруйт. Ал сенин жарың болууга макулмун, буюрса жайыңда дептир. Кышкы каникулга келгенде Азим Раймага чет бучкагын чыгарып сунушун айтса, кыз үндөбөй узатып аэропортко барганда гана кат аркылуу жазам, сураба деп койгон. Буюрса дүйшөмбү күнү ишке чыгам деген Азимдин ою орундалбай калды. Жөнөр күнү Азимдин алдында өзүн айыптуу сезип жүргөн Керим жана дагы эки группалашы жолугуп калып, жолдон калтырышты. Алар Ысык көл областык жана райондук газеталарда Азим сыяктуу эле практикалык иште жүргөндүктөн Рыбач шаарына келгенде болбой алып калышты. 5 жыл бою чогуу окуган, чогуу жүргөн жолдошторун сагына түшкөн Азим дагы көп каршылык кылбай, группалаштарынын шаардын четиндеги кооз 2 кабат үйүнө келди. Кече көңүлдүү, жакшы башталды. Керимден башкасы ичкилик ичпегендиктен ал да жолдошторунан уялып стакан көтөрбөдү. Ичкиликтин бир мыкты касиети кээде сезим козгоп, кыял жибитет деген кепти төгүнгө чыгарышып, 4 бойдок ичкиликсиз эле жакшынакай отурушту. Ар кимиси өз иштериндеги жаңылыктарды айтып, келечектери жөнүндө кыялданышып, асты республикалык бир газетанын редактору болуп кайра тартышты. Канткени менен турмуштун ачуу таттуусун тигилерден көбүрөөк тарткан Азим жолдошторунун кээ бир али да кала элек романтикалуу кыялын угуп, мурут астынан жылмаят. Анын үстүнө үчөө тең мектеп партасынан түз эле университеттин босогосуна аттаган балдар. Бири ата-энеме үй салып туруп үйлөнөм десе, Керим үйлөнүп алып, Оштун алыскы районуна кетем дейт. Үчүнчүсүнүн үйү ушул. Ал комсомолдун райкомдун секретары болуп калсам, силер интервью алганы мага келесиңер деп тамашалап, Азимди университеттин окутуучулар составына кошуп, бир бош орунга отургузуп коюшту. Ушундай оюн чындан айтылган сөздөр менен азыктанышып отуруп, түн жарымынан оогондо гана кыйшайышты. Жолдоштору эртең менен эрте нарынга бара жаткан өзүмдүк Жигули машинасы бар кермурут жигитке сүйлөшүп, Азимди салып жиберишти. Машинаны айдаган жигиттен башка дагы мектепте окуган балдар болуш керек.
эки өспүрүм. Азим жигиттин жанына, өспүрүмдөр арт жакка отурушту. Айлана жаз жыттанып, не бир кайталангыс эргөө берет. Жер кара, быйыл жаз эрте келди. Арык жээктеринде көк кыл тыйып чыгып, күн анча тийбесе дагы жаз мезгилине мүнөздүү ачык. Плашын, баш кийимин чечип, Азим жеңилденип отурду. Жигит кармалбастан машинасын от алдырды дагы, кол саатын карап, азыр 9:30 болуптур, буюрса түш ченде нарында болобуз, деди. 3 күнчө уруксаат сурап алып, кечигип бара жатканына уялып, эртерээк эле кызмат уртунда болсом экен дегенде, Азимдин эки көзү төрт. Машина жолго чыкты. Рыбачи шаарынан чыга бергенде ысык көл көгөрүп алыстан көрүндү. Убакыт таап жайында Райма каникулга келгенде жок дегенде бир жума эс алсак деп ойлоду Азим. Жолдун өңгүл-дөңгүл жерине карабай, машина зуулдап секирип өттү. Акырын айдабайсыңбы деген кыязда Азим жигитке карады. Жигит көрмөксөн. Арттагы эки өспүрүм машинанын секиргенине маашырлангандай ого бетер омтулуп коюшат. Сөздөрү да уланбады. Азим папкасын ачып кагаздарына үңүлдү. Жазылган макалаларды алып коюп, Райманын катын кайталап окуп: "Эми сен экөөбүзгө эч нерсе жолтоо болбос. Мен макулмун, бирок майрамында эмес. Сен диплом алып, мен жайкы сессиямды аяктаганда, сен айткан каркыра жайлуусунан өткөрбөсөк дагы, өзүбүзчө ата-эне, жора жолдоштордун алдында өткөрөбүз тоюбузду. Биз бакытты эми өзүбүз түзө билишибиз керек. Себеби бири-бирибиз үчүн ушул 3 жылдын ичинде эмнелерди гана көрүп, эмнелерге гана күбө болбодук. Эч нерсеге алагды болбой, жакшылап даярдан. Бүгүнкү күндөн тартып, мени закондуу жарым деп эсептей бер" деген жерин кайра-кайра кайталап окуду. Эми дагы 3 жылга жетпеген убакыт бар. Бүгүн Нарынга жетсем, эртең бүрсүгүнү Жанбулакка, Абдырай агайыма барсам, жолдон кайындарга көз сала кетсем деп ойлоду. Бирок сөзсүз түрдө Эделбейиске барат. Эделбейисчилер Азимди журналист деп гана түшүнүшөт. Анын кырга чыгып, четки бөлмөнү эшигин тигилип караганына, клубка кирип, кимдир бирөөнү издегенине көңүл бурушпайт. Эгер өткөн күндө ушул жерден Эделбейистен өзүнүн арзыганын таап кеткенин, жакында экөө баш кошоорун билишсе, кандай көз карашта болушат эле? Машина бул жолу өтө катуу секирип, силкинип алды. Дүйнөсү бейгабар отурган Азимдин башы машинанын төбөсүнө тийип өбөктөй түштү. Өтө катуу чоочуп кеткендиктен өңү кубара, жол кирээге төлөгөн 10 сомуна ыраазы болуп, түшүп калгысы келип, жолдошторуна нааразы болду. Жүргүнчүсүнүн өңү башы бузулуп кеткенин байкаган жигит машинанын ылдамдыгын акырындатып, мурутунан мыскылдуу жылмайды. Асфальт жолдо машиналар зуулдашат. Жигулиникиндей эле жогорку ылдамдык менен астыда темир түтүктөрдү салган чоң жүк ташыган машина бара жатат. Деги эле түтүктөрдүн үйүлүшү да бир окмуш. Эң астында узун түтүк сороет. Орто жеринде кыскалар ирээттүү, анан кайра узун түтүктөр. Жигулинин ээси кууп айланып өтөйүн деп бир нече жолу аракет жасады эле. Тигил алдындагы машина жол бербей койду. Сөгүп коюп, жигит машинаны бучкактата айдап келе жатты. Булуттар тоо башын чалып, күндүн көзүн калкалай, чоң кара көлөккө түшүп, аба ырайы бузулчудай болуп калды. Кар жаай электе долонду ашып кеткей элек деп ойлоду дагы, машинанын айнегинен айлананы карады. Ашып кетсе 10 мүнөттөн кийин Кочкордо болушат. Кайрадан эле редакторду эстеп, өзүн ыңгайсыз сезди. Машина зуулдап катуу келе жатты. Алдыда жанагы эле түтүк жүктөлгөн машина кулак мээни жеп, шалдырап бара жаткан. Аңгыча эле капыстан алдыдагы машина ылдамдыгын кескин басаңдатты. Азимдин карегинде бир гана түтүктөрдүн сүрөтү калды. Анан ачуу үнүн укту. Кандайдыр бир алыс туюк жактан атасы, апасы, кызы келе жатышат, колун сунуп. Орто жерден Райма кучагын жазып, күлүп бир нерсе деп кыйкырууда. Тоюндагы ак көйлөгүн кийген Нуржан пайда болуп, анан ысык көл көк болуп, өзүн көздөй көтөрүлүп келип, капкара түнгө айланып кеткенсиди.
Жылмайгысы келди эле бир күч алысыратып бүт денеси тырыша түшүп, анан бошоп кетти дагы бир белгисиз мейкиндикке тартылды. Кырсык болгондон 2 саат өтпөй Кочкордон Нарынга, Нарындан Фрунзеге телефон чалынып жатты. Телеграфта иштегендер баш чайкап коюп, байланыштырып жатышты. Рахманберди эми гана түшкү тамактанууга чыга берейин дегенде телефон шыңгырады. Алло, ооба угуп жатам. Эмне? Качан, кайда, азыр кайда? Деп трубка колунан түшүп, ордунда катты да калды. Аңгыча башка бөлмөдө иштегендер чуркап келишти. Эс үчүн жыйбаган Рахманберди үйүмө айтпагыла, билбесин деп суранды дагы министерствонун машинасы менен жөнөп кетти. Күн бүркөлүп, Москванын асманы түнөрөт. Кар аралаш жамгыр жаап өттү. Кечетен бери эле өзүнө орун таба албай Райма бушайман болду. Жүрөгү алып учат. Азимдин каттарын окуп чыкса, ал дагы жардам бербеди. Сабакка нечен барбай коеюн деп ойлоп, анан кайра өзүн колго алды. Коңгуроого азык алып, студенттер саатын карана баштаганда эле секретарь кыз келип, Райманы деканатка чакырды. Коңгуроо күтпөй, эмнеге чакырганына түшүнбөй, деканатка бейгапар кирди. Кабинетте декан, парткомдун секретары, анан куратору отурат. Телеграмма көп сөздөн тургандыктан буларга баары түшүнүктүү болгон эле. Райма үчүн бул өмүрүндөгү эң биринчи эстен тандырган сокку эле. Ошондуктан көккө өзүнө келе албай, күн менен түндүн айырмасы аз болуп жүрүп, жаздын жаркыраган күндөрү кантип биринин соңунан бири өткөнүн да сезбей калган эле. Бүгүн гана группанын жыйналышында 1-майрамына даярдык көрүү тууралуу маселе козголгондо гана канча убакыт өтүп кеткенин сезди. Сабактан келип мурункудай төшөгүнө сулуп жатпай, душка түшүп, баш аламан болгон кийимин ирээттештирип коюп, чачын жазып, көзгөнүн алдына келип, көзүнүн алдына түшүп кеткен брыштарга массаж жасай баштады. Бөлмөдөгү кыздар Райманын ар бир кыймылын алдыртадан байкап, ар кимиси өз иши менен алек. Өзүнө көңүл буруп, тамакты да көңүлдөнүп ичкенине ыраазы. Анан кантишсин? Ар айтып да, бир айтып да чарчашкан. Сабакта да көңүлсүз отурчу. Ал акыбалын түшүнүшкөн окутуучулар дагы көңүлүн таба билүүнүн амалында. Бир бөлмөдө 4 жерден келген 4 улуттун кызы, 4 башка мүнөз, 4 башка дил. Аларды бириктирген, бири-бирине түшүндүргөн орус тили. Бөлмө боюнча экөөнүн жигити бар эле. Райманыкы, анан Даляныкы. Эми болсо Даляга катты жашыруун тапшырышат. Мүмкүн болушунча бул темадан оолак сүйлөшөт. Мунун баарын байкаса да, байкамаксан болуп, Райманын жүрөгү ого бетер мыкчылат. Бир гана аны тынчтандырган классташ курбуларынан, үйүнөн эделбестен келген каттар, Рахманбердинин аталык мээрим менен айткан акылы, канчалык Азим жок экенине ишенбей, баары тең эле мурдагыдай деп өзүн тынчтандырса дагы, кат таштап койчу жатакананын алдындагы текчеге Москва деп кооздоп жазылган, авиага салынган калың конверт келбей калды. Адамды жамандык, кайгы чыйралтат эмеспи? Жамал менен Рахманберди өздөрүн мурункудай кыйнабайт. Көргөн күн ичер суусу кымбат. Жалгыздан калган жалгыз туяк, кээде жалгыз калганда Жамал өзүнчө ойго батат. Кесирлик тилимен кеттиби же ишимен кеттиби? Анан калса таксиге минип алып, дүкөндөн дүкөнгө дефицит товар издеп, эл кийбегенди кийчү эле, эл ичпегенди иччү эле. Эби келсе көтөрүлүп, кээ бир жерден өзүн таанытканычы, ошол асмандап жүргөндөгү кесирин өзүмө тийсечи деп күйүп кетет. Бирок күйгөндө не? Оолунун өлүмүнө өзүн күнөөлүү сезип, өзүн өзү иштен жеп жатып, Жамалдын баягы жылма, толуңку кебетеси жок. Чачын агаралаганда боеп алчу. Эми боегонго чамасы келбей, бүт ак басып, толукшуган кезиндеги богого ылдый түшүп, мойну башын бырыш баскан. Салабаттуу көп сүйлөгөндө да адет кылып алды. Болгон арманын көзүнүн жашын агызып кымбатка гана айтат. Анар истегенне түшүнө бербей аңырайып карап калат дагы, анан алаксып оюнуп кетет. Кызматта жүргөндө унутуп койгону болбосо,
Рахманбердинин да жүрөгүндө уулу дайыма Азимдин бала кезин эскертет. Каникул сайын айылга энесин алып барчу. Бала кезинде эле момпоюп момун эле, маңдайындагы эки тишинин ортосу ачык боло турган. Бир күнү эле бала такыр сүйлөбөй, тамак да ичпей калды. Ооруп калганбы деген ойдо Жамал менен Рахманбердиде жан жок. Эмне болду? Бир жериң ооруйбу деген экөөнүн суроосуна же ооба же жок дебей мелтейди да калды. Ою оңго, санаасы санга бөлүнүп жатып чарчап, көз илинген Рахманбердини түн жарымында эле бирөө түрткүлөп ойготот. Чоочуп ойгонуп караса Азим акырын дегенсип сөөнөйүн эртине такап, анан төркүйгө чакырды. Түшүнө бербеген Рахманберди ич кийимчен уулунун артынан чыкты. Ошондо гана оозун ачып көрсөтүп жатпайбы? Түгөт бала. Көрсө, маңдайындагы эки тишинин ортосундагы ачка жез бир тыйын тыгылып калыптыр. Же колго кармалсачы? Жарым саатча алышып жатып, анан бир маалда араң сууруп алды. Уулунан үн да чыккан жок. Көзүнүн жашын аарчып, ашканага кирип, нанга май сүйкөп лапылдатып жей баштады. Көрсө курсак ачып, чыдабай атасын ойготкон тура. Эртеси күндүз эмне көрсөткөн жок элең десе, апаман корктум деген. Чынында эле эгер Жамал аны көрчү болсо, не бак эле тез жардам чакырмак. Ушунун баарын ойлойт. Анан уулу алыс бир жерде жүргөндөй, бүгүн эртең келип калчудай сезиле берет. Көңүл айткан кишилердин аягы сейилдеп калган кезде борборго жумуштап келген Жумабек менен Абдрай келип, Рахманберди менен Жамалга көңүл айтышты. Жамал ошондо бир өкүндү. Аттиң-ай, эгер уулуна каршы чыкпаса, Раймага эле үйлөнүп, бул кырсыкка кабылбайт беле. Ушул эки адам бул үйдүн босогосун Азимдин, анан Райманын кадыры менен аттап отурушпайбы? Ошол эле күнү Раймага кат жазды. Айыл түнү мемиреп, асманда сансыз жылдыздар жымыңдайт. Элдин алды жатууга камырып калган убак. Төраганын үйүндө Жумабек, комсомол райкомунун дагы эки кызматкери жана Абдрайдын үй бүлөөсү. Райондогу айыл чарбасындагы жаңылыктардан кеп уруп отурушуп, кептин нугу азыркы бүгүнкү күндө иштеп жаткан Эделбейистерге бурулду. Эмнегедир эле кийинки балдар алгачкы Эделбейистегилерге жетпегендей сезилет, же алар алгачкылардан болушуп сезимге катуу сиңип калышканбы, деди Жумабек. Жок, менимче иштеген, уюштурган жагы булардыкы деле эң жакшы. Улам кийинкилер мурункуларына караганда жүүнү тирүү чыкса керек деп Абдрайдын аягы сөзгө аралашты. Бир саамга тамдын бооруна тагылган эң алгачкы Эделбейистер менен түшкөн сүрөтүн карап туруп, сүрөттөн көзүн албай Абдрай үн катты. Экөөңүдүкү тең туура. Чынында Эделбейис эң алгачкы уюштурулуп, жатакана, тамак аш менен камсыз болгондо биз баары бар, баардык шарт түзүлгөн дегенбиз. Алар өздөрү да ыраазы эле. Бирок азыркы шарт алардын кыялында болгон чыгар. Эмне үчүн кийинкилер алгачкылардай жүрөгүмө жакын эмес деп жатасың, Жумабек? Мен буга жооп берейин. Анткени алар Эделбейистин фундаментин курушкан. Азыркы даяр нерселер ошолордун колунан жаралган. Өздөрүнө берилген тапшырманы эки эселентип аткарышкан. Эмне үчүн дегенде, алар область боюнча эмес, республика боюнча уюштурулган алгачкы комсомолдук жаштар бригадасы эле. Ар биринин мүнөзү көз алдымда. Үнү азыр да кулагымда угулуп турат. Биз биринчилерге көнүп калганбыз. Ошондуктан болсо керек, кээ бир иш ойдогудай болбой калса, биринчи Эделбейистер мындай кылбайт беле деген жаман ой көңүлгө кылт эте түшөт. Баса, Раймадан кече жакында каты менен кошо сүрөтү келиптир. Раймабыз азамат болду. Дегеле анын келечегинен чоң үмүтүм бар. Азимин унутаар бекен? Адатта жаш кезде жүрөккө так калса, анын жарасы көптү айыгат, деди Жумабек. Жүрөккө так из калат деңизчи. Из калтырбаган эч нерсе жок. Бирок мезгил өткөн сайын ошол калган издер акырындык менен чөйрөгө баш ийет, өчөт. Кудум биздин баскан изибизди жамгыр жууп кеткендей болуп, деди жанатан бери сөзгө аралашпаган жигит. Алдыга булоолонгон тамак келбегенде
Дагы сөз уланат беле сөздү токтотушуп тамакка карашты. Тамак ичилип аяктап калган кезде Жумабек кайра сөз козгоду. Абдрай Акунович, Эделбейстин 4 жылдык юбилейине парткомдун секретары менен кеңешип туруп, Райманы Фрунзеде окуп жаткан эделбейистерди чакырсак кандай болот? Анан түшкөн сүрөттөрдү аскердеги балдарга салып жиберсек. Абдрай ойлонбостон Бажырая карады да: сөзсүз ушул ой мага келбегенин кара деп каткырды. Бул үйдө болгон сөздөрдүн баарын угуп, ичинен өз ара талдагандай да, кубаттагандай да, ийимдин мемиреген түнү тып-тынч. Райманы Манастан Рахманберди менен кымбат тосуп алышты. Рахманберди рулда, Райма арткы орундукта кымбатталып отурду. Үлп эткен жел жок. Фрунзенин кайнап турган кези эле. Ал жайды сураштырып отуруп, шаарга кире береринде Райма Рахманбердиге: «Ата, Азимге бара кетеличи» деди. Рахманберди үн катпастан башын ийкеди. Машинанын рулун көрстөндө көздөй буруп, эми ыйлап маземди алат го деп ойлоп турду. Атайын Москвадан ала келген кыпкызыл жугазын гүлдөрдү мүрзөнүн үстүнө коюп, этияттык менен назик сылагылады. Бир мүнөттө Азиминин көмүрдөй кара чачынын элеси жарк эте түштү. Буга кол тийгизсе болот турбайбы деген ойдо кичинекей Наристе да быйтыйган кичинекей манжалары менен Райма алаканы менен таптаган гүлдү акырын кармады. Билинер билинбес ылдый басылып бараткан томпойгон топуракты бир саамга тиктеп туруп, серейген үч караан артка кайтышты. Ичинен Рахманберди Раймага ыраазы болду. Жок дегенде Азимге боордуш Раймадай кызым болсо эмне? Рахманбердинин үйүндө көптөн бери мындай майрам боло элегиле. Жамалдын эле Райманы адеп көргөндө уулу эсине түшүп, кызды кучактап ыйлаганы болбосо, азыр кайгынын көлөкөсү да жок. Мейли аял зат эмеспи, ыйлап буктарын чыгарып алышсын деп Рахманберди жайына койгон. Бир кезде ушул үйдүн босогосун калтаарып аттаган ушул буюмдардын баары өзүн басып калчудай сезилген эле. Эми ийин эркин кыймылдап, Жамалды отургузуп коюп, тамак ашты өзү даярдап, Азимдин бөлмөсүн мизилдетип тазалап, кой дегенде болбой үйдү жыйнаштырып чыкты. Айрыкча кымбатчы. Райманы бучкактап эле ички үйгө кирсе ичке, сырткы үйгө чыкса сыртка умтулат. Ан сайын кандайдыр бир белгисиз мээрим ойгонуп, Азимдикине окшош көздөрүнөн өөп, чачынан назик сылайт. Райманын сунушун Рахманберди колдоп, бүт үй бүлө Эделбейстин 4 жылдык салтанатына чогуу барбай болуп, түн жарымынан оогондо гана жатууга кам урушту. Чарчаганбы же тууган жердин демиби, сагынычы бүксөргөнбү, Райма көптөн бери мындай катуу уктай элегиле. Рахманберди менен Жамал дагы үйү толгондой болуп, үшкүрүктөрү басылып, бул түндү бейпил өткөрүштү. Күн жаңыдан гана көтөрүлүп, жерге нурун тегиз чача баштаганда, түкүйгөн бак дарактуу Фрунзе шаарын артка таштап, машина нарын тарапка зыпылдады. Үчөө тең көңүлдүү, кудум эч жамандык болбогондой. Азимди жок деп эсептешкен жок. Анткени андан калган туяк ар түрдүү кылыктары менен Жамал менен Райманын боорун эзип, рулдагы Рахманбердини жылмайтып бара жаткан эле. Маңдайындагы күзгүдөн Райманын жүзү толук көрүнүп, күлгөндөгү мурдунун үстүндөгү билинер билинбес бырышы, башы бир аз чалкалай түшөөрүн байкап келе жаткан Рахманберди аталык мээрим менен Раймага сезиминде бүткүл дүйнөдөгү эң тунук, таза нерселерди обологон бакытты чын жүрөгүнөн каалап баратты. Нарын, Фрунзе, Москва. 1975-1978 жылдар. Сиздер белгилүү журналист, жазуучу Байма Сутенованын «Мамыры гүлдөгөн жерде» повестин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.